Кийинки темабыз улуу кыргыз дөөлөтү. Бул темада ошол кыргыз мамлекетинин эмне үчүн улуу кыргыз дөөлөтү деп аталып калышы, анын ээлеген аймактары, кайсы мамлекетти жеңгенден кийин ушул улуу кыргыз дөөлөтү түзүлгөн, мына ушул жөнүндө токтололу. Уйгурлар эзелтеден Борбордук Азиянын талааларында жашаган байыркы элдердин бири болгон да уйгурлар. Экинчи чыгыш түрк кагандыгы начарлай баштаганда аны уйгурлар, карлуктар, басмылдардын биргелешкен күчтөрү талкалагандан кийин көчмөндөрдүн жаңы мамлекети 745 жылы 745 жылдан 840 жылга чейинки аралыкта мына уйгур кагандыгы ушул доордо пайда болот. Анын күчтүү мезгилинде Кытай дагы жыл сайын салык төлөп турган экен да. 758 жылы уйгурлар ортоңку несиелеги кыргыздардын өлкөсүн басып алышып, 795 жылы кыргыздар уйгурларга каршы көтөрүлүшкө чыгып, бирок жеңилип калышканда 9-кылымдын башында уйгур кагандыгында чыр-чатак, ички кыйкылык, бийлик үчүн болгон күрөштөр күч алат дагы уйгур кагандыгы бытырай баштайт. Буга байланыштуу Кытай булактарынан төмөндөгүлөрдү мындай окууга болот да. Ажо мындай деп айтылат экен анда. Ажо өзүн хан деп аялы Гелла шейхти ханыша деп жарыялады. 820 жылы карлуктардын колдоосуна ээ болушкан кыргыздар өзүлөрүн уйгур кагандыгына көз карандысыз деп жарыялашкан. Башкача айтканда 820 жылы кыргыздар ошол уйгурларга каршы көтөрүлүшкө чыгышат да. Бул кыргыз-уйгур согушу 20 жылга созулуп, көтөрүлүш 20 жылга созулуп, кыргыздар согушта ийгиликке жетишкен да. Мына ошондон кийин 840 жылы кыргыздар 20 жылдык согуштан кийин 840 жылы кыргыздар уйгурлардын борбору Орду Балык деген шаарды ээлешет дагы. Биротоло уйгурларды талкалап, 100 000 аскерден турган кыргыз армиясы менен кыргыздар чабуул коюп, уйгур аскерлерин талкалайт дагы. Бул чабуулда кыргыз каганынын бир канатын Алп Сол, тарыхта азыр кийинки убактарда чыгып атат, Алп Сол колду баштап барган экен да деген инсан. Уйгур каганы салгылашуудагы курман болот дагы уйгурлардын калгандары, согушта аман калгандары Кытайга, Байкалдын арт жагына, мына Байкалдын Кытай Тан империясы жагына мына чыгыш Түркстанга катышып, мыкты жерлерин жана байлыктарын кыргыздарга калтырып кетишкен да. 843 жылы енисейлик кыргыздар Пан тегин башчылык кылган уйгурларды куугунтуктоого турушуп, чыгыш Түркстанга басып киришип, аларды талкалашканда, андан ары Теңир тоо менен Жети сууга чейин жетишкен. Кыргыздардын кошуну чыгыш Монголия, Жунгария жана Байкалдын ар жагында ийгиликтүү согуш аракеттерин жүргүзүшүп, 9-кылымдын орто ченинде 840 жылы уйгур кагандыгынын ордуна кыргыздардын улуу дөөлөтү пайда болгон. Кыргыз мамлекетинин бийлиги, мына жерден карайлы, кыргыз мамлекетинин бийлиги чыгыштан батышка карай, чыгыш Монголиядан Жети сууга, Ысык көл менен Жети сууга чейинки чыгыш Монголиядан, Ысык көл менен Жети сууга чейинки аймакты мына карагандачы, мына Ысык көлдөн Жети сууга чейинки аймакка, түндүктөн түштүккө карай. Азыркы мына бул жерде Красноярск жана Томск деген шаарлардан улуу Кытай степине чейинки аймакты мына эмне деген эң зор аймак. Мына картада эле карагыла, элестетпели. Эң зор аймакты өзүнүн карамагына
баш ийдирген да. Кыргыз элинин курамына Түштүк Сибир деп айтсак болот, ушул территориялар. Түштүк Сибир, Монголия аймагы Монголия аймагы, Байкал аймагынын бир бөлүгү, мына Байкал деген, Байкал көлүн айтсак болот. Иртыш бою, Чыгыш Казакстан деп болжол ушул жерде айтсак болот. Чыгыш Казакстан, Жети суу аймагы, Ысык көл, Борбордук Теңир тоо жана башка аймактар кошулган. Кыргыздар Борбордук Азиянын мейкиндиктерин багындырган мезгилди, мына ушул мезгил 840-жылдан башталат да. Ушул мезгилди орустун чыгыш тандуусу Владимир Васильевич Бартальд мына бул жерге сүрөтүн киргиздик, Бартальд. Ушул мезгилде, ошол багындырган мезгилде кыргыздардын мамлекети бул иши 1927-жылкы кыргыздар тарыхый очерк деген эмгегинде улуу кыргыз дөөлөтү деп атаган да. Энесе кыргыздардын саны эмне үчүн ушундай деп атаган деп түшүндүрө кетсек, себеби ушул мезгилде 840-96-жылдарда жашаган кыргыз мамлекети өзүнүн өнүгүүсүнүн зор жогорку апогейине жеткен, өнүгүүнүн жогорку чегине жеткен, бардык тармак боюнча, экономикалык, саясий, социалдык жактан. 840-жылы уйгур кагандыгына каршы чабуул кылган 100 000 жоокердин саны менен эле эсептегенде, бул улуу кыргыз дөөлөтүндө жашаган калктын саны 500 000 чейин жеткен. Калктын саны 500 000 чейин жеткен экен да, ошол убакта 500 000 чейин жеткен. Улуу кыргыз дөөлөтүн Каган башкарган. Каган. Ошол убакта кыргыз аскерлери мына мындай сүрөттү келтирип койдук. Бул оор куралданган кыргыз аскери, кыргыз жоокери, темир менен жалаң мына кылыч, темир менен куралданган зоот мына ушул сүрөттү келтирди. Бул мамлекетти Каган башкарган да. Мамлекеттин саясий аткаруучулук жана аскери укуктардын бардыгы Кагандын колунда болгон. Бүт бардык борборлоштурган бийлик Кагандын колунда болгон да. Кагандын орду, мисалы Каган өлгөндө, уулуна, уулу болбосо аялына же болбосо инилерине мураска калган да. Башкача айтканда кыргыздардын салт санаасы, мураскордук ырааты башка түрк элдерине окшош эле болгон. Кагандан кийинки мансап буйрук деп аталган. Кеңешчи да, мындайча айтканда. Ал кагандыктын акимчилик жумуштарын башкарып турган да. Буйруктан кийинки мансаптар бойла деп аталган. Андан кийин ярган деген терминдер менен мамлекет системасында ушундай болгон. Өкүмдү аткаруучуларда деген наамдар аталган да. Булардан башка Каганга жардамдашып аскер, укук маселесин карманган Сангун деген мансап болгон. Каганаттын жергиликтүү башкаруучулары Тутук, Таркан, Би жана Түтүн деп аталган. Андан кийин бул улуу кыргыз дөөлөтү ошол убакта кытайлык чоң Кытай мамлекети менен дагы мындай дипломатиялык деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүргүзүп, соода экономикалык жактан Кытай менен тең тайлашып турган мамлекет болгон да. 10-кылымдын биринчи чейрегинде 80 жылдай жашаган кыргыз мамлекети, улуу кыргыз дөөлөтү тараган. Эмне үчүн тарап кеткен? Кулаган. Бул мезгилдин Кыргызстан тарыхындагы орду өтө маанилүү да. Кыргыздар алардын күч кубаты жөнүндө Борбор Азиянын чегинен тышкары жактарда да угулган да. Ошол доордо кыргыз деген ат даңктуу, кайратман урууга таандык болууну билдирип, ушул ат менен Борбордук Азиядагы башка элдер да өздөрүн атай башташкан да. Кийин кыргыздардын бир бөлүгү Енисейдеги жерине кайтып келсе, экинчи бөлүгү Ала Тоо аймагынан ордуна чогалып, ал жерде эзелтен туруктуу жашаган элдер менен аралашып кетишкен.